Арбаңыздар, сак саламатта болуңуздар. Бүгүнкү күндө сөз эмненин жөнүндө? Буга чейин жоопкерчилик ар бир адамда болгон. Таарынып атабы, ыйлап атабы, сүйүнүп атабы, эмоцияны туура кабыл алып атабы, туура эмеспи? Бул жоопкерчилик жалаң адамда, өзүндө эле болчу. Азыр жоопкерчилик тереңдеп атат, узарып атат, уланып атат. Анткени хаос мамилелерде именно хаос болуп аткан. Ошол хаосту башкача, тереңирээк көз караш менен кабыл алыш керек. Биз жаш муун дейбиз, келечек дейбиз, наристелер дейбиз. Азыр ар бир үй бүлөгө ушундай наристелер келет. Анткени десант түшүп атат. Анткени 1950-жылдан бери келаткан десанттар, алар эми көп этаптан өттү. Зомбулук, кордук, жаман сөз, жаман тегерек жүргөн адамдар, эч болбосо жаман нерселерден көп өттү. Ошондой тажрыйбаны алды. Бирок азыркы заманда андай тажрыйба кереги жок болуп калды. Анткени азыр түшүп аткан балдар дей берейинчи, жандар бул тажрыйбага муктаж эмес. Анткени бул балдар жаңы жердин жашоочулары, жаңы мезгилдин жашоочулары. Ушул балдар бизге сабак да берет, үйрөтөт, кандай туура өтүшкө жол көрсөтөт. Ошон үчүн анткени баягы кыргыздарда 7 ата деген сөз, аябай санжыра 7 ата деген нерсе баалуу болуп келген буга чейин. Бирок ошол баалуулуктар убакытта дей берейин, анткени эми бул убакыт 1 жыл, 2 жыл деп айта албайм, анткени көп убакыт өттү. Ошол байланыш үзүлүп калган. Демек азыр түшүп аткан балдар дей берейин, келатканда эле аябай атака болот. Атака деген нерсе кол салуулар деп койсом туура болот го дейм. Анткени аял киши боюна бүткөндө кандай ой менен ошол баланы тозот. Эркек ата болом дегенде же ата болбойм дегенде ошондой ой менен кантип баланы тозот. Анткени эми ситуациялар ар кандай болот. Аны биздин элде ушундай бар деп айта албайм, анткени ментальность деген нерсе все-таки бизде бар. Анан баягы традиционный баягы үй бүлөлүк баалуулуктарды сактаганга аракеттер көп бар. Бирок все-таки болушу мүмкүн. Мен баланы кабыл албай атам. Анткени материально кыйын болуп атат, акча жетишпей атат, каражат, иштеш керек, табыш керек. Бирок боюма бүтүп калды. Ушу бала төрөлбөй эле койсо болот эле деген ой толтура. Боюма бүттү, даже боюңа бүтө электе ошол баланы күткөнгө аракеттер болуш керек. Туура ой болуш керек. Анткени эгер баланы туура ой менен кабыл албасак, балада каршылык аябай көп болот. Бирок эгер мурун каршылык наркотик, аракка айланса, баягы уруш чатакка айланса, азыр бул бала просто төрөлбөй калышы мүмкүн.
Анткени азыр баягы энергиялар алмашып атат да. Анан ошол энергиялар алмашканынын себеби ошол балдар просто төрөлбөй калышы мүмкүн. Анткени усечение энергия кесилип атат. Ошон үчүн бул нерсе баягы үй бүлөгө бала бүтпөй калды, бала келбей атат, бала төрөбөй атат. Бул кечирим сурайм, катын такыр баласыз болгон эме, муну кетириш керек, муну минтиш керек, тигиниш керек деген нерсе туура эмес. Анткени бул бурууну кабыл алабы, кабыл албайбы? Ушул аялды кантип биз кабыл алабыз? Кандай мамиле жасайбыз? Эркектин жоопкерчилиги, аялдын жоопкерчилиги азыр эмнеге айланып атат десем, бул чоң апа, чоң ата, тай эне, тай ата, чоң тай ата, тай эне, чоң апа, чоң ата, ошолордун жоопкерчилиги өтө терең, өтө чоң болуп жатат. Буга чейин биз кандай десем, жок, бала келди дегенде жанталашып чуркайбыз биздин элибизде. Бирок ошол нерсе азыр өтө курч турат. Анткени жан десем болот. Төрөлөм деп аткан балага жан кирердин астында, байланышканын астында ошол жан аябай катуу атака болуп атат. Ошол нерсе буга чейин мындай болуп көргөн эмес. Бирок эгер биз туура баланы кабыл алсак, бул бала ошондо төрөлөт. Каалоо, тилек, сураныч менен келген, күтүлгөн бала, мээримге бөлөнгөн, тилеге тегиз болгон бала, ошондой бала гана жашоого шанс алат. Ошон үчүн жоопкерчилик өтө терең, өтө көп. Бул жоопкерчиликке биз баарыбыз аябай чоң салмакты кошушубуз керек. Коомдо өтө терең жоопко азыр тартылабыз. Ошон үчүн түшүп аткан жандарга, кош бойлуу аялга, ата болом деген эркекке аябай терең маани көрсөтүш керек. Бул толук үй бүлөлөр болсо. Толук болбогон үй бүлө болсо, ар кандай болушу мүмкүн. Ишенип таштап кетти. Кыз ишенип бала таштап кетти. Же кокустуктан байланыш болуп калдыбы? Ошол нерселерден өтө абайлаш керек. Ошон үчүн кыздар, жигиттер, аталар, апаларга терең сураныч, аябай терең, аябай туура мамилеге жасаганга үйрөнүш керек. Анткени бул биздин келечек. Бул биздин таңдообуз. Бул биздин шайлоо деген сөздү жакшы кабыл албайм. Анткени бул шайлоо баягы выбор менен башка нерсеге байланыштуу. Бирок бул дагы таңдоо. Ошол таңдоону туура кабыл алыш керек. Именно мээримге бөлөнүп, мээрим менен жашап, мээрим менен кабыл алып, кечиримдүү болгонго көп аракеттер болуш керек. Антпесе кыйын болот. Кечиримдүү болгонго
сөзсүз. Негизги себеп, мүмкүнчүлүк, условия болуш керек.